Бала бул чоң бакыт. Наристе түрүлгөн ар бир үй бүлөдө ырыскы дагы бир нече эсе көбөйөт дешет. Бирок кандайдыр бир себептер менен балалуу боло албай жүргөн үй бүлөлөр бүгүнкү күндө абдан көп. Биз бүгүн ошо балалуу болууну самап жүргөн үй бүлөлөр үчүн дагы маалымат бермекчибиз. Андыктан биз менен болуңуздар. Эфирде Аялдар ааламы Арозат. Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Айнура Бекибаева. Кухнянын баарды коюлду, освещениясы менен болтуландар. Аялдар ааламы тууралуу кызыктуу көрсөтүү даярдап жатабыз. Көпчүлүккө жагат деген ишенич бар. Мен ар бир көрсөтүүдө айтып келем. Онколайф экоклиникасы декабрь айында балалуу болуп жүргөн, балалуу болууну самап жүргөн үй бүлөлөргө бир эко процедурасын белекке бермекчи деп. Анан ошол эко процедурага катышуу үчүн конкурс жарыяланган. Ошол конкурстун катышуучусу бүгүн бизде конокто Мухтар кызы Гүлжан. Саламатсызбы, Гүлжан? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кандайсыз? Жакшысызбы? Кудайга шүгүр. Биздин студиябызга кош келиптирсиз. Негизи бүгүнкү күндө билесизби, Гүлжан, ушундай балалуу болууну самап жүргөн үй бүлөлөр абдан көбөйүп жатат да. Мындайча айтканда, анан кандайдыр бир себептер менен балалуу боло албай жүрүшкөн үй бүлөлөр андан көп дегендей. Анан сиз канча жылдан бери балалуу болууну самап келе жатасыз? Үй бүлө курганыңызга канча жыл болду? Биздин үй бүлө курганыбызга 5 жыл болду. Биз 5 жылдан бери ошо балалуу болууну самап келебиз. Ар кандай клиникаларга барып көрүнүп жатабыз. Ар түрдүү анализдердин, доктурлар сураган анализдердин баарын тапшырып бердик биз. Анан көрсөтүлүп жатат. Бизге доктурлар мындай диагноз койду: жанагы аялдын энелик уругу жарылбай жатат деп. Ал жана аялдардын этеккири келген учурда 10 күн өткөндөн кийин ошол орусча айтканда деновуляция деп коет экен, ошол нерсе менде болбой жатат да. Ошону биз азыр дарылап жатабыз азыркы учурда. Демек, диагноз сизге коюшту, жолдошуңуз текшерилди? Жолдошум текшерди. Ал дагы жана аталык уруктарды, мындайча айтканда спермограмма деп коет экен, ошонун баарын тапшырды да. Анын анализдерин доктурлар көрүп, жакшы деп айтып беришти да. Результат жакшы. Бул уруктук аркылуу балалуу болсо болот деп айтышты бизге. Демек, сиздер кайсы учурдан баштап көрүнө баштадыңыздар? Биз 2 жылдан кийин көрүнө баштадык. Доктурларга барып, мындайча айтканда кезекке туруп, жазылып, алар бизди дарылай баштады да. Ошондон бери биз ар кайсы клиникаларга бардык, мындайча айтканда кыргызчылыкка да бардык, алардын баардыгына көрүп чыктык. Ошол азыр ошол балалуу болууну эңсеп турган убагыбыз десек болот да. Кудайым буйруса, эмки жылы балалуу болуңуздарды тилемекпиз, Кудайым буйруса, эмки жылы бала менен. Анан эко процедурасы тууралуу кайдан уктуңуз? Каяктан кабар алдыңыз? Эко Онколайф программасы жөнүндө мен деген интернеттен, Инстаграмдан көрүп калдым. Атайын конкурс болуп жатыптыр. Ушундай катышуучуларга шарттар бар экен да. Ал шарттардын баарын толук аткарып жибериш керек экен. Анан мен ал шарттардын баарын аткардым, Онколайф программасына жибердим. Анан мени 5-чи тандалуучу кылып тандап алышыптыр. Мен абдан сүйүнүп турам буга Онколайф программасына. Рахмат. Негизи мындай күткөн эмессиз да, бирок чындыгында күткөн эмесмин. Мага Онколайф программасынан телефон чалып айтышты: сиз утуп алдыңыз, ушуну сиз 5-чи катталуучу болдуңуз десе, мен бир чети таң калдым. Күтүүсүз болгон турбайбы сиз үчүн? Күтүүсүз окуя болду да, абдан таң калдым. Үй бүлөңүз, мисалы, үй бүлөңүз, жолдошуңуз эко процедурасына кандай карады? Башында жолдошум ушундай, мен Онколайф программасынан утуп алдым, ушундай катышат экем десем, мейли катышып, муну дагы сынап көрөлү, балким тагдырыбызга буйруп калса балалуу болобуз го деген ниетте, макул катышып көрөлү деди. Жолдошум дагы каршы болгон жок. Урук кандай карады? Чынымды айтсам, тууган урукту эч кимиси деле билбейт. Аларга жете элек бул жаңылык. Эми билип калышы мүмкүн. Демек, дубалар көбөйөт бул күндөн баштап. Ооба.
Анан жолдошуңуз кандай мындай бир сиздерде бизде көбүнчө мындай элибизде бир эркек болсун же кыз болсун деп кандайдыр бир мындай тандоо коюшат да баланын пайда болуусуна. Жок, эми мен эркек же кыз болсун дебейм. Бул Аллах Тааланын бергени. Кудайдын кыргызда айтып коет, Кудайдын буйруганы болот депчи. Кызбы, эркекпи, аны Аллах Таалам жаратып берип атат. Биз ошого шүгүр кылышыбыз керек. Эң негизгиси ден соолугу менен болсун деңиз, Ден соолугу. Анан эко процедурасынан маалымат алдыңызбы? Негизи Ооба. Эко программасы жөнүндө буга чейин маалыматтарды алып келгем. Менин курбу кыздарым да бар, ошо көптөн бери балалуу боло албай жүрүп, жакында балалуу болду. Алар 2 кыз кыздуу болду, эко программасы аркылуучу. Анан алар көпкө дарыланып жүрүштү. Мындайча айтканда 9 жыл балалуу болбой жүрүп, 2 эгиз кыздуу болду да. Сизге алардын да тажрыйбасы бир аз түрткү берген экен да? Алардын да таасири кичине тийди десем болот го дейм. Туура болот демекчи. Өзүңүз маалымат алып көрдүңүзбү мындай кандай процедура болот экен, канча убакыт алат экен деген сыяктуу мындай маалыматтарды? Жок, ал жөнүндө деле өтө көп маалыматты деле биле бербейт экен бул эко программасы боюнча. Менин билишим боюнча бул көп убакытты талап кылат окшойт. Көпкө барып анализдерди тапшырат, доктурлар менен сүйлөшүп, бул эко программасы деле жөн эле болуп калбайт го деп ойлойм да. Анткени буга аял менен эркектин даярдыгы керек да. Эң сонун. Негизи Гүлжан, сиз дагы мындай позитивдүү экенсиз. Эфир алдында дагы Гүлжан менен мындай сүйлөшсөк, баардык мындай нерсени туура кабыл алган, позитивдүү айым экенсиз. Бул эң сонун. Анан кийин мындай деп коюшат да, баардык нерсеге көз караш эгерде түз болсо, пейил түз болсо, туура, бул ниетке жараша деп коет. Жакшы нерсени эртең менен турганда эле жакшы нерсени ниет кылсаң, ошол жакшы нерсе кабыл болот деп ойлойм. Эң сонун. Анан дагы мындай деп айтып коюшат го. Эми азыр деген көп айымдар менен сүйлөшүп, көп айымдар менен баарлашып, балалуу болууну самап жүргөн айымдар менен баарлашканда кээ бирлер эко процедурасы тууралуу билишпейт. Бирок менин оюмча кандай ыкма болбосун, баардыгын медициналык технология өнүгүп жатканда кандай ыкма болбосун баардыгын колдонуп көрүш керек, туурабы? Туура, ооба. Азыркы учурда санарип, мындайча айтканда, интернет тармагы, технология 21-кылым, негизи технологиянын заманы деп коет. Бул абдан өнүгүп атышат да. Анан бир эле жерде токтолуп калбаш керек экен. Дагы улантып кетиш керек экен. Анан эгерде жакшы результат күтөм десең, сөзсүз түрдө аракетти кылыш керек. Гүлжан, сиз азамат экенсиз. Менин оюмча, Кудайым буйруса, сиз сөзсүз түрдө максатыңызга жетесиз. Анан дагы менин оюмча, буйруса эми башка айымдарга дагы үлгү болуш үчүн кийин баардыгы тең ойдогудай болгондо бизге келип энтире берип кетиңиз, Гүлжан. Буйруса. Чоң рахмат сизге. Ийгиликтер коштосун. Кудайым буйруса, декабрь айында дагы сынактан өтүңүз, буйруса. Чоң рахмат сизге. Ийгиликтер болсун. Анда эмесе биз азыр кыска тыныгуудан кийин сиздер менен көрүшөбүз, биз менен болуңуздар. Жөн гана жылмайчы, сен аялсың. Айланаңды карачы, кандай кооз. Шашпа, жашоо, жыргал. Иште, окуу, алдыга гана умтол. Билесиңби, сенин ар бир кадамың кубаныч тартуулайт. Сенин барың бул бакыт. Анткени сен аялсың. Ар дайым эсиңде болсун. Солоолуктун, улуулуктун, жашоонун өзү аялдан башталат. Улуттук каналда Арозат. Биз эфирдебиз, түз эфирде иштеп жатабыз. Бизде конокто Анклайф эко клиникасынын негиздөөчүсү Жихангер Чакыжы мырза жана ошондой эле бул клиниканын менеджери Тынайбекова Нуржа. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Өзүңүздөр уккандай, биз азыр дагы да болсо эко процедурасы тууралуу сиздерге маалымат беребиз. Ай сайын ушундай аз-аздан маалыматтарды берип, менин оюмча, Кудайым буйруса, көп эле айымдар эко процедурасы тууралуу көп эле маалыматтарды алып калдыңыздар окшойт. Бүгүн болсо мынакей өзүңүздөр көргөндөй көрсөтүүнү биздин ушу конкурстун катышуучусу менен баштадык да. Ал айым мынакей 5-чи катышуучу болот, 5-чи катышуучу. Анан буйруса декабрь айында жыйынтык чыгат, конкурстун жыйынтыгы декабрь айында чыгат. Эң сонун. Репродуктологко кайсы учурдан баштап кайрылыш керек?
ne zaman en başvurma ürünü? Evet. Reproduktif. Şimdi teşekkür ederim Aynur Hanım, bizi davet ettiniz tekrar. Eğer bir çift bir yıl gebe kalıp da eğer bebek sahibi olamamışsa mutlaka reproduktif doktoruna gitmeleri lazım. Ve yapılması gereken analizler var. Bunlar sperm analizi, röntgen, matkap röntgeni ve de hormon tahlilleri ve UZI. Bunları mutlaka yaptırmaları gerekir. Tabii 30 yaşında, 35 yaşındaki bir hanımın bu yaşta bir sene bekledikten sonra gitmesi uygun. Ama 40 yaşındaysa 6 ayda olmadıysa mutlaka gitmesi gerekiyor. Биринчиден сиздерге рахмат айтып жатат чакырганыңыздарга эфирге. Эгер мисалы бир үй бүлө бир жыл ичинде боюнда болбой жатса, балалуу болбой жатса, анда репродуктологко кайрылышы керек. Эгер мисалы 30-35 жашында болсо, анда бир жылдын ичинде боюнда болбой жатса, репродуктологко кайрылышы керек. Ал үчүн анализдер керек. Бул биринчи спермограмма, рентген, жатын түтүкчөлөрүнүн рентгени, гормондордун анализи жана УЗИ жасалышы керек. Ушул анализдер менен келиши керек. Ал эми мисалы 40 жашта болсо, мисалы айым 6 айда боюнда болбой жатса, 6 айдын ичинде анда кайрылышы керек болот да. Демек бир кандайдыр көйгөйлөр бар. Азыр биздин катышуучубуз, конкурстун катышуучусу диагнозу боюнча энелик жумурткалар жарылбай жатат деди да. Бул диагноз негизи кайсыл аялдарда кездешет? Бир жаш критерийлер барбы? Hastanın hastalık hakkında diyor. Yani ovülasyon yokmuş, yumurtalarda böyle yağılmıyor. Yani bu hangi kadınlarda oluyor? Şimdi bizim polikistik over dediğimiz hastalarımızda biraz yarılma ihtimali azalıyor. Polikistik over hastalarında yumurta büyüyemiyor. Büyüyemeyince de yarılmıyor. Çünkü yarılması önce büyümesi gerekiyor. Ama eğer bir kadın yılda ayda bir mutlaka adet görüyorsa mutlaka da ovülasyon oluyordur. Yani yarılmaması mümkün değil. Onun için bir hastanın adet düzeni çok önemli. 3 ayda bir, 4 ayda bir adet gören bir kadın yumurtlaması olmuyor demektir. Yarılma olmuyor. Ama bir kadın her ay adet görüyorsa mutlak yumurta büyüyüp çatlıyordur, yarılıyordur. Мисалы эгер ар ай сайын убактысында өзүнүн этеккири келип жатса, демек овуляция болуп жатат. Эгер овуляция жок болсо, этеккири да келбейт. Мисалы кээ бир айымдарда 3-4 ай келбеши мүмкүн, 3-4 айда бир эле жолу келсе, демек кандайдыр бир көйгөй бар. Ал эми ар ай сайын өз убагында келип жатса, демек овуляция болуп жатат, жумурткалар жарылып жатат. Демек башка бир жерде көйгөйү бар да, изилдеши керек. Мисалы ушундай диагноз болсо, эң алгач эко процедурасынын астында бул кандайдыр бир этаптардан өтүп, баягы айыктырып бул диагнозду, андан кийин эко процедурасы башталабы? Önce başka bir yani tedavi yapılması lazım mı yoksa hemen bir eko yapılması mı? Yok. Önce eğer bir yarılma yoksa ve tüpler açıksa ve de sperm de normalse biz bunun sebebi bilinemeyen kısırlık diyoruz. Sebebi bilinmeyen kısırlıkta hemencik eko yapılması. Öncelikle indüksiyonlar yapılır. Sonra arkasından inseminasyonlar yapılır. Arkasından tüp eko yapılır. Ama hastanın yaşı ileri ise ve de evlilik süresi çok uzunsa bu basamakların bazıları atlanabilir. O zaman beklenmeyebilir. Ama normalde bir seneden sonra yaşı da müsaitse hastanın önce basamak gitmek gerek. Бул учурда биринчи дароо эле эко процедурасы жасалбайт бул диагноз боюнчачы. Биринчи стимуляция жасалып көрүнөт. Эгер стимуляциядан болбосо анда инсеминация, анан такыр эле бир жыйынтык чыкпаса, демек эко процедурасы сунушталат да. Аны деген мисалы жашына да карай болот да. Эгер мисалы жашы бир аз улгайган болсо, бир аз өтүп калса, демек дароо эле эко процедурасы сунушталат. Убакытты коротпоо үчүн, убакытты коротпоо үчүн. Негизи өзү эко процедурасы мындай ооруткан процедурабы деп көп аялдар сурашат да. Эко процедуру çok acılı mı? Yani çok acı mı? Eko prosedüründe çok ağrı yoktur. Çünkü biz eko prosedürü sırasında hastayı uyuturuz. Hasta uyuduğu için anestezi aldığı için bu ağır bir anestezi değildir, narkoz değildir. Hafif uyku verirler. Ona bağlı olarak da hasta çok ağrı hissetmez. Hiç ağrı hissetmez. Eko prosedürü sırasında, yumurta toplama sırasında. Ama hastayı transfer yaparken zaten hiç uyutmaya gerek yoktur. Transfer çok kolaydır. Sadece birazcık
idrar torbasının sıkışık olması gerekir. O da ağrı vermez kendisine. Эко процедурасында оору деле аябай болбойт. Мисалы деген биринчи процедурасында жумурткаларды чогултуу этабы бар. Ал жерде болсо жеңил гана анестезия берилет, 15-20 мүнөттүк. Аябай катуу наркоз эмес, ошондуктан эч кандай оору сезилбейт. Ал эми мисалы ошол баягы жатынга подсадка салынып жатканда, ал жерде эч кандай оору болбойт, эч кандай оору сезишпейт да. Демек, мындайча айтканда, ооруткан процедура эмес экен да? Ооруткан процедура эмес. Керектүү жерде гана ошол жеңил анестезия жасалат, ал эми калган учурда жеңилдеп өтөт. Көбүнчө баягы аялдар менен маек куруп атып, мындай дагы суроолор пайда болуп атат да. Эко процедурасы биздин көрсөтүүнү көргөндөр, демек эко процедурасына барсак болот турбайбы деп жыйынтык кылышып, бирок жолдоштору барбай эле, мисалы, өзүң эле барып эле, өзүң эле бүтүр, өзүң эле көрүн, анан сен боюнда болосуң, анан сен өзүң төрөйсүң деген позициядагы жолдоштор көп экен да. Бул деген баягы азыр болуп аткан практика жүзүндө да. Анан аял киши өзү жалгыз барып эле клиникага барып, өзү эле анализдерди тапшырып, анан өзү эле бүтүрүп кое алабы бул процедураны? Эко процедура, yani tüp bebek işlemi için sadece kadın mı geliyor? Yani kocasının gelmemesi mümkün mü diyor. Yok. Şimdi şöyle, Analizleri yapması için bir karı koca geldiği zaman çocuk sahibi niye olmuyor? Bu tek taraflı değildir. Çocuk sahibi olmanın %30-40 sebebi erkeklerden oluşuyor. Dolayısıyla erkeklerde de problem, muamma çıkabildiği için erkeklerin de mutlaka gelmesi gerekiyor. Bazen kadınlar yalnız başlarına geliyorlar ama biz kadınlar yalnız başlarına geldiği zaman onları muayene ediyoruz. Gerekli testler istiyoruz ama kocalarını mutlaka çağırıyoruz. Эко процедурасы үчүн кээ бирлер болот, өздөрү айымдар өздөрү гана келет. Бул учурда биз айымдарга консультация өткөрөбүз, бирок анализдерге мисалы жөнөткөндө айтабыз, эмкисинде жолдошуңуз менен сөзсүз түрдө келиңиз. Анткени 30-40% учурунда эркектерде фактор болот да, ошондуктан эркектер да сөзсүз түрдө катышып, бул деген үй бүлөлүк баягы процедурада жолдошу да сөзсүз катышып анализдерди тапшырышы керек. Көрдүңүздөрбү, мырзалар? Бул мындай процедура таптакыр жөнөкөй процедуралардан эмес, ошондуктан баягы өзүң эле барып дарыланып, өзүң эле көрүнө бер деген мырзаларга кайрылып кетким келип атат да. Сөзсүз түрдө жубайыңыздар менен кошо клиникага барып, анткени мына профессор айтып өткөндөй, көбүнчө 30-40% дагы бул эркектик фактор болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан буну дагы мойнуңуздарга алып, клиникага барып көрүнгөнүңүздөр abdan жақсы болады. Кейінгі Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bazen kayınvalideler gelinlerini evden atıyorlar, çocuk sahibi olamıyor diye, ama baktığımız zaman bunların bir kısmında da erkeklerde sperm olmuyor. Yani böyle bir aile içi duruma neden olmaktansa önce oğullarını kayınvalidelerinin testten geçirmelerini öneririm. Yani kayınvalidelere önerim budur. Биз профессор айтат, көп учурда баягы кайненелер келиндерин сен балалуу болуп албайт экенсиң, төрөй албайт экенсиң деп үйүнөн кетирип жиберишет. Бирок бул учурда айтарыбыз, эркектин дагы баласын да текшериши керек сөзсүз түрдө. Анткени аларда да көйгөй болушу мүмкүн, текшерилип, ошого сөзсүз көңүл буруш керек да. Мынакей көрдүңүздөрбү, профессор өзү айтып жатат да, ушундай көйгөй бизде менталитетибизге байланыштуу, бизде ушундай көйгөйлөр бар да. Анан көбүнчө баягы кайненелер келиндерин ушинтип кетирип жиберишет экен. Көрдүңөрбү? Практика жүзүндө профессор бар деп айтып жатат. Ошондуктан сөз түрдө бул үй бүлөлүк маселеде эр аркак болуп, күйөөсү дагы, аялы дагы бул көйгөйдү чечүүгө катышыш керек. Биз азыр кыска тыныгуудан кийин кайрадан сиздер менен жолугушабыз. Андыктан биз менен болуңуздар. Эко процедурасы тууралуу дагы сиздерге маалыматтар бермекчибиз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда миңдеген жубайлар балалуу боло албай келишет. Тукумсуздук диагнозу коюлгандан кийин мындан чыгуу жолу жок деп ойлошот. Бирок медицинанын өнүккөн убагында тукумсуздук илдетин дагы жеңсе болот. Бул учурда Онколайф Түрк эко клиникасы жардамга келет. Биздин максат ар бир үй бүлөгө бала жытын тартуулоо. Эгерде сиз көп жылдан бери дарыланып, бирок балалуу боло албай жатсаңыз, анда клиникага келиңиздер. Онколайф клиникасы ымыркай эңсегендер үчүн. Жаш наристенин ден соолугу, анын тазалыгы албетте энесинин милдетинин бири.
туура айтасыз. Негизи эле баланы тазалыкка үйрөтүү дагы бул энеси болуп эсептелет. Андыктан жаш наристени күнүгө жуунтуп тазалап турса, анда ал сөзсүз түрдө дагы өзүнүн тазалыгын сактай билет эмеспи? Чындыгында эле экран артындагы жаңыдан гана наристелүү болуп, мен баламды күнүгө жуундурушум керекпи? Эгерде балам күнүгө жуунса, ооруп калбайбы же болбосо аны шамалдатып албаймбы деген коркунучтар болуп жатса, анда экранга жакыныраак келиңиздер. Бүгүн биз сиздерге баланы жуундуруунун пайдасы жана аны кантип жуундуруу керек экендигин кененирээк айтып беребиз. Айкүмүш, айтсаң, сенин эсиңде барбы? Сенин кичинекей чагыңда сени апаңдын жуундуруп аткандары? Ооба, туура айтасыз. Негизи эле мен өзүм ала турган болсом, сиңдилеримди апам өзү негизи марганцовка бар го, ошону бир чөмүч сууга азыраак маладам кылып чылап, анан жуунтуп бүткөн соң ошол сууга чайкандырып койгон. Бирде марганцовка менен чайкандырса, экинчисинде туздуу суу менен чайкандырган. Бирок ал туз өтө туздуу болбош керек, болгону маладам гана болуш керек. Демек, аз дамданып туруш керек. А бул эмнеге жардам берет болду экен? Бала бат денеси чымыр болот экен да, канчалык көп жуунтурулса, ошончолук денеси бат чымыр болот экен. Демек, анда эч бир жаңыдан гана балалуу болгон биздин энелерибиз эч кандай коркунуч жок экен. Дагы ушундай, андан менде дагы бир жакшы маалымат бар. Эгерде балаңыз сары болуп төрөлсө, желтуха деп коет орусчасы, анда кадимки эле кир самынды алып туруп, аны көөртүп туруп, анын көөгүнө анан баланы жуундурса, баланын сары болгондугу кетет экен. Азыр экранга дагы энелерди жакыныраак чакыралы. Биз мурун бала кезде атайын жуундурганда, көзүбүзгө самын кирип, кыйналып, ыйлап, көзүм атышпайбы деп. Туура айтасыз. Негизи эле ушул баланы, кичинекей баланы жуундурганда эң көйгөйлүү нерсе ошол да. Самын суу көзүнө кирип кетпесин, кармап тур деген маселе. Ал эми азыркы учурда заманбап. Ооба, дал ушундай биздин кичинекей бөбөктөрүбүзгө арналган ушундай шапкалар бар экен. Түрдүү кооздукта жасалган. Андан кийин бул жерге сиздер өздөрүнүн размерлери бар, өлчөмдөрү. Ошону менен мынтип бириктирип коесуздар. Буну бириктирсеңиздер, баланын башына кийгизилет. Сиз баланын башына кийгизип коюп, буну жууй бересиз дагы, мына керек болсо кулак чапкычына чейин бар экен. Сонун. Кулагына дагы суу кирбейт. Эң эркин балаңызды жуундуруп, ойнотуп, кызыктырып, тескерисинче сууга түшпөйм деп качпай, тескерисинче жуунам деп, сууга түшөм деп талпынган балдар болот. Качан жуунтасың деген сыяктуу. Ооба, качан жуунтасыз деп өзү сурап берип калат. Туура айтасыз. Андан кийин баланы сөзсүз түрдө жуундурганда, сиздин үй бүлөңүздөн дагы тышкары өзүнүн кичинекей баланын атайын мочалкасы болушу керек. Ал өтө жумшак, назик, баланын денесине тийгенде баланын денесин оорутпай турган, тескерисинче балага жагымдуулук тартуулай турган сонун мочалкалар болуш керек. Баланын мочалкасы өзүнчө болуш керек. Бул дагы гигиеналардын бири. Туура айтасыз. Ошондой эле бул деңиз туз экен, ушул туз менен атайын сууга салып жуунткандагы бул бала үчүн абдан пайдалуу. Буну ар бир жуунтканда эле бул туз менен салып жуунсаңыз, балаңыздын денесинин чымыр болушуна жана алдын ала аллергия болуучу учурда балаңыздын терисин алдын алат. Демек, аллергия кылбайт. Мына ушундай шампунь десек дагы болот. Ушул шампунь менен жууганда дагы бул негедир бир касиети бар десек болот. Себеби дегенде көзгө киргенде көз ачышпайт. Ооба. Ошондой жакшы тармагы да бар экен мунун. Жыты дагы өтө жагымдуу. Сиздин балаңыздын наристенин жыты ансыз да деле. Наристенин жыты бул бейиштин жыты деп бекеринен айтылган эмес чыгар. Наристенин жыты ансыз да деле өтө сонун. Бул менен баш жуусаңыз, балаңыздын башын жуусаңыз, анда ош бетер андан дагы жагымдуу жыттанат. Анан ар бир бала сөзсүз түрдө жуунуп бүткөн соң, ооба, өзүнүн сүргүсү болушу керек. Дал ушундай жумшак кебезден жасалган, кебезден жасалган, атайын ыңгайлуу болгон. Анан баланы, кичинекей баланы өзгөчө жаңы эле жуунуп чыккандан кийин жылаңач денеси менен баланы курчактап алган, эненин мээримине толтуруу өтө керемет мезгил учур. Шапочкасы да бар экен. Шапочкасы менен башына кийгизип коет. Ушундай сонун жумшак кебезден жасалган. Анан Айкүмүш, айтсаң, үйүңөрдө азыр алди жок, Жок, азыркы учурда жок бөбөгүбүз. Менин жеңемдин баласы бар, бирок күнүгө бир магыл жуундурат. Ал учур биз үчүн согушка баргандай эле. Анткени баардыгыбыз ошол бирөөсү бутунан кармап, бирөөсү суу куят, экинчиси кийимин даярдайт, үчүнчүсү дагы бир керектүү нерселерин алып келип турат да. Ушул кичинекей баланы негизи эле жуунтарда кармаган өтө ыңгайсыз да, эмнегедир? Ушул ыңгайсыздыкты жаратат. Бирок бүгүнкү биздин энелерибиз үчүн
өзгөчө арызат айымдары үчүн сиздерге сонун маалымат. Дал ушундай балаңызды эч кандай кыйналбай эле өзүңүз үйүңүздө кайненеңиз жок эле, жолдошуңуз жок эле, балаңызды ушундай тазикке салып, буну коюп, балаңызды отургузуп, дал ушундай шапкаларды кийгизип коюп, кааласаңыз оюнчуктарды берип коюп, анан кийин жуунта бересиз. Дал ушундай мына. Балаңыз үчүн өтө ыңгайлуу, балаңызды канча самындасаңыз дагы, канча көрсөңүз дагы балаңыз кулабайт. Тескерисинче сизге ыңгайлуу болуп, колу, бутун, мойнун ичин айтор кенен жуунганга сонун мүмкүнчүлүк болот. Айтасыз. Анан дагы бул негедир ушул жаш баланын денесине катуу болуп калышы мүмкүн, Ошондуктан атайын мамасыйлар барго, ошолорду салып койгондагы өтө ыңгайлуулукту жаратат да. Бул нерсени дагы эч унутпашыбыз керек. Андыктан биздин ар бир ата эне өзүңүздүн балаңыздын, наристеңиздин ден соолугу, тазалыгы бул сиздин колуңузда. Ар бир бала тазалыкта, эркиндикте чоңойсун. Кеп кезеги кесиптешимде. Чоң рахмат кыздар. Сонун кеп кеңештер болду. Биз дагы ар бир үйдө баланын күлкүсү жаңырып турсун демекчибиз. Эко процедурадан кийин организмде кандай кыйынчылыктар болушу күтүлөт? Вücutta yani sorunlar, değişiklikler oluyor mu? Tüp bebek işlemi sonra vücutta yani değişiklikler oluyor mu? Sorunlar. Evet. Şimdi tabii ilaca bağlı değişiklikler oluyor genellikle. Bir de yumurtaların çok fazla uyarılması sonucu yumurtalar çok büyüyebiliyor. Ona bağlı sorunlar oluyor. İğne yapılan yerlerde kızarıklık, bazen enfeksiyon, bazen alerji gelişebiliyor. Bu sıklıkla her ilaç kullanımında rastladığımız bulgular. Bir de bu ilaçları verdiğimiz zaman, stimüle ettiğimiz zaman ovarlar çok büyüyebiliyorlar. Ve bunun neticesinde karın içerisinde çok büyümüş ovarlar birlikte sıvı, kanama gibi olaylar da olabiliyor. Ve hastada bu çok ağrı yapabiliyor. Geçici bir süre olabiliyor ama hasta gerçekten çok canı yanıyor. Bunlar başımıza gelebiliyor. Onun haricinde de bazen başka türlü enfeksiyonlar aktif olabiliyor. Yani vücut o ana kadar ortaya çıkmamış tübün etrafındaki enfeksiyonlar da ortaya çıkabiliyor bu işlemler sonucunda. Yani bu herkese değil bazen. Herkese bazen tabii ki. Эко процедурасынан кийин олар баягы оорчулуктар болушу мүмкүн. Бул эми бардыгында эмес, кээ бир биздин пациенттерде мисалы дары ичкенден кийин кандайдыр бир аллергия болушу мүмкүн. Мисалы укол алган жерлеринде кызарып калышы мүмкүн. Бирок көбүнчө гиперстимуляция деп коет, баягы жумурткалардын көбөйүшү мүмкүн да. Бул эми бардыгында эмес, ар кимдин организмге жараша ооба кандайдыр бир кыйынчылыктары болушу мүмкүн да. Бирок эми бул бир убакыттан кийин өтөт. Бул башка деле мисалы дарыланып жатканда болушу мүмкүн. Ошол сымал эле эко процедурасында да ошондой. Анан дагы көбүнчө баягы мындай дагы сөздөр болуп калат да, эко процедурасын жасатыш дагы кичине кыйыныраак. Анан дагы эко процедурасынан кийин кандайдыр бир рак ооруларын пайда кылышы мүмкүн деген дагы бир имиш-имиштер бар да. Tüp bebekten sonra yani kanser riski artıyor diyorlar. Şimdi şöyle, doğru mu? Bununla ilgili dünyada birçok çalışma yapılmış vaziyette ve özellikle meme ve yumurtalık kanserini arttırdığı iddia edildi. Ama yapılan çalışmalarda 12 defa tüp bebek yapılmasına rağmen hiçbir olumsuz gelişmenin olmadığı gösterilir. Yani onun için şu anda bir kanser yaptığını gösteren hiçbir şey yok, bulgu yok. Эко процедурасынан кийин сиздер ошо рак оорусу пайда болушу мүмкүн. Бул изилдөө жасалыптыр дүйнө жүзүндө. Эч кандай риск жок экен. Мисалы 12 жолу эко процедурасын жасатса дагы эч кандай рак оорусуна алып келүү пайда болбоптур да. Бул жөн гана эмиш болуп саналат. Коркунуч жок. Ооба, анткени ар кандай эмиш-имиштер боло берет. Эми бул деген баягы окумуштуулардын изилдөөсүнө таяныш керек да. Эгерде андай коркунуч жок болсо, анда айымдарга муну ачык эле айтыш керек. Болбосо эмиш-имиш боло берет, сөздө көбөйүп кетет экен да. Дарылоо учурунда, мисалы гормоналдык дарыларды көп кабыл алганда, аялдардын көбүнчө дагы эме коркунучу бул толуп кетүү коркунучу да. Tüp bebek işlemi yaparken yani onlar hormon ilaçlarını kullanırken
fazla kilo alınması mümkün mü? Mümkün. Şöyle 1-2 kilo almak normal. Yani çok almazlar. Ama bazı hastaların iştahı çok artar hormon ilaçları alınca ve iştahları çok arttığı için de yerler. Yani yemekten dolayı kilo alırlar ama hormonun kendisi şu kadarcık ilaç 1-2 kilo alabilirler. Эко процедурасында ошол гормоналдык дарыларды ичип жатканда 1-2 килограмм баягы кошушу мүмкүн. Бул норма. Ал эми мисалы бул гормоналдык препараттарды колдонуп жатканда энергия баягы көп кетет. Ошондуктан айымдар өздөрү тамакты көбүрөөк жей башташат да. Бул деген тамактан келип чыгат. Дарылардан эмес. Демек баягы гормон ичип жатканда энергия көп кеткенине байланыштуу, анан тамак көбүрөөк жеп баштайт экен да. Демек бул деген айымдар өздөрү балким ошо гормоналдык дарыларга себеп кылып, анан өздөрү тамак жей бериши мүмкүн. Ооба. Көп угам да, азыр мен гормон ичип атпайм, анан гормон ичет. Деги элем да эко процедурасына тиешеси жок болсо деле, мен гормон ичип атам, гормон ичип ошон үчүн бир аз толуп кеттим деген сөздөр бар да. Демек бул деген болгон энергиянын сарпталгандыгы үчүн биз тамакты көбүрөөк жейбиз. Тамактан баардыгы чындыгында баягы баардык нерсе тамактан да. Тамакты бир аз азыраак кылып мындай фильтрден өткөрсөк, анда толуп кетүү коркунуч болбойт дейли. Мындай да, деге эгерде жуп эко процедурасын кылды, анан балалуу болушту, бирок балалуу болгондон кийин дагы эмбриондор калды. Ал эмбриондорду кийин колдонсолу тоңдуруп туруп. Диэмки түп бебек ишлеми япылды, doğum yapıldı. Sonra başka hazır yani embriyolar bizim klinikte var. Onlarla ne yapıyorlar? Şimdi şöyle, eğer dondurduktan sonra, şimdi eğer bir aile gelip tüp bebek yaptı ve çocuk sahibi oldularsa belki ikinciye gelir diye biz saklıyoruz. Ama aile derse ki ben boşandım, kocamdan ayrıldım, siz bunları yok edin veyahut da biz artık çocuk sahibi olmak istemiyoruz, bunları yok edin derse o zaman ailenin gözetiminde onları bizim tanklardan çıkartıyoruz ve onların gözü önünde onları yok ediyoruz. Ошол мисалы эко процедурасынан кийин бир жуп балалуу болушту, башка даяр болгон эмбриондор бар, алар тоңдурулат, кийин келип дагы балалуу болушса болот да. Бирок эгер алар мисалы ажырашып кеттик же болду башка балалуу болбойбуз дешсе, алар келишет бизге, биз алардын көзүнчө ошол танк деп коебуз, сакталган эмбриондордун жери, аларды алып чыгып, алардын көзүнчө жоготуп баягы утилизация жасайбыз да. Эгерде балалуу болбойбуз десе, эгерде балалуу болобуз дей турган болсо, анда ошол тоңдуруп сактап коюшат. Колдоно берсе болот. Şimdilik 10 seneye kadar saklayabiliyoruz bunu. 10 жылга чейин сакталат. 10 жылга чейин. Негизи экону тукумсуздук кылып, тукумсуздуктун чечүүнүн жолу деп көрүп, бирок мындай чечкиндүүлүк менен иш алып барбагандар бар да, үй-бүлөлөрчү, чечкин жакшы бир мындай чечимге келе албай жаткан. Ошол үй-бүлөлөргө сиздер кандай кеңеш берет элеңиздер? Mesela tüp bebek yapma yok, yani infertil olan şeyler, aileler. Ama tüp bebek yapamıyor, yani böyle ne denir? Maddi olarak mı? Yok, maddi değil, şey olarak. Psikolojik olarak. Psikolojik olarak, evet. Onlara ne yani siz tavsiye edebilirsiniz? Şimdi şöyle, tabii tüp bebek mecbur kalındığı zaman yapılması gereken bir şey. Herkese daha çocuk sahibi olamadığı zaman hemen tüp bebek eko yapalım demiyoruz. Ama eğer tüp bebek yaptırmak istemeyen, kararsız olan hastalar özellikle 32-33 yaşın üzerindeyse hemen yaptırsınlar. Hiç öyle kararsıza müsaade edemeyiz. Ama 28 yaşında kararsız, çok da acelesi yoksa yaptırmayabilir. Ama benim önerim yaş ilerledikçe şans düşüyor. Bebek sahibi olma şansı düşüyor. Onun için mümkün olduğu kadar acele etmelerini öneririm. Эко процедурасына чечкиндүү боло албай жаткандарга профессордун кеңеши, мисалы эгер сиздер 28 жашында болсоңор 30га чейин ойлонуп жатсаңыздар, бир аз ойлонсоңуздар болот. Бирок эгер мисалы 32-30 жашында, 33 жашында болсо, анда ойлонбостон келиши керек. Анткени жыл өткөн сайын шансы дагы азаят. Баягы ошол үчүн эртерээк келиши керек да ар бир жуптун, эгер ушундай бир суроолор бар болсо. Şimdi mesela
hasta 28 yaşına geldi. Ben eko yaptırmak istemiyorum dedi. 33 yaşına geldi. Eko yaptırmak istemiyor. Şimdi bu bir kere de hemen başarıya ulaşacak bir şey değil. İlkinde de eko pozitif olabilir ama belki dördüncüsüne de pozitif olabilir. Veyahut da bir kere doğurur, 2 sene sonra bir daha doğurmak ister. Yani tek çocukta kalmak istemeyebilir. Onun için vakit kaybetmemek lazım bu işlerde. Yani hareket gerek. Убакытты эч коротпостон мисалы 33 жашында мисалы келип жасатты, бирок дагы да төрөгүсү келиши мүмкүн. Убакыт жетпей калышы мүмкүн да, ошол үчүн эртерээк мисалы аракет кылышса балалуу болуу шансы көбүрөөк болот. Кандай ыкмалар болбосун, медицина эгерде сиздерге бир жаңы технологиядагы ыкманы сунуштап жатса, сөзсүз түрдө колдонуш керек. Анан дагы мындай жана утилизация боюнча жакшы айтып кеттиңиз да, баягы көбүнчө аялдар мындай деп да айтып калышат да, калып калса эмбриондор, аларды башка жака колдонуп коюшпайбы деген дагы бир аз коркунуч болуп кетиши мүмкүн да. Mesela çiftten kalan dondurulған embriyolar var. Onları başka birisine transfer edecekler diye düşünüyorlar bazen. Yok. Şimdi şöyle ona yasal olarak yasak. Öyle bir şey yapamayız ama eğer hasta kendi fazla embriyosunu başkasına vermek ister ve bağışlarsa ve mesela kendisi getirir söylerse ben buna bağışlamak istiyorum derse o zaman ona yardımcı oluyoruz. Ama öbür türlü bizim öyle bir yasal hakkımız yok. 2 gün sonra hasta gelse dese ki benim embriyolarım nerede dese biz suçlu duruma düşeriz. Onun için böyle bir şey mümkün değil. Biz özü mizan boyunca başka bir patsientlerge biröөнүн тоңдурулган эмбриондорун подсадка жасай албайбыз. Бул өзү мизан боюнча болбойт. Бирок эгер мисалы пациенттер башка балалуу болбойбуз, бирок тоңдурулган эмбриондору бар, башка бирөөгө подсадка жасатыңыздар, өздөрү кагаз түрүндө уруксат берилсе, биз подсадка жасай беребиз да. Эң сонун кыска азыр бизде 1 мүнөт калды да. Кыз эркек. Kız erkek deyip tanıdığına bolobу ekodan? Bu kadar yapalım mı? Şimdi şöyle, yani etik olarak biz pek yapmayı sevmiyoruz. Ama mesela bir aile geldi dedi ki 3 tane kızım var. Şimdi İngiltere'de 3 kızı olana PGD yani cinsiyet seçimi serbest. Biz de burada öyle yapıyoruz. Eğer aile çok istiyorsa, yaşı da 35 olmuşsa, 3 tane kızı var veya 3 tane oğlu varsa ona yardımcı oluyoruz. Bunun haricinde hastalıklar var. Mesela erkeklerde görülen, erkek çocuklarda görülen hastalıklar, kız çocuklarda görülen hastalıklar var. Esas orada yardımcı oluyoruz. Yani böyle bir hastalık öyküsü varsa o zaman yardımcı oluyoruz. Ama isteğe bağlı olanları 3'le sınırlıyoruz. Кыска кылып жооп койсузбу? Ооба, эгер мисалы 3 кыз же 3 эркек болсо биз жасашыбыз мүмкүн, бирок башка учурда жасагыбыз келбейт да. Демек мүмкүнчүлүк бар экен. Бизде убактыбыз бүтүп калды. Биз түз эфирде иштедик, түз эфирде болдук. Сиздер менен балалуу болгуңар келсе, сөзсүз түрдө клиникага кайрылыңыздар, маалымат алыңыздар, буюрса балалуу болосуздар. Саламатта калыңыздар.